ЕАЭП өлкөлөрүндө иштеген мигранттар пенсия алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Бул боюнча атайын келишимдин долбоору бажы биримдигинин өлкөлөрү ортосунда иштелип чыгып, кол коюу үстүбүздөгү жылы орун алмакчы. Анын натыйжасында ЕАЭП өлкөлөрүнүн жарандары иштеп жана жашап жаткан жеринде пенсиялык төлөмдү чогултуп, кийин пенсияны каалаган жеринде алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болот. Для примера, гражданин Кыргызской республики, наш кыргызстанец уезжает работать. Кыргызстандын жараны Россияда 5 жыл иштеди дейли. Бул убакыттын ичинде бардык социалдык төлөмдөрдү төлөп турду. Кийин Кыргызстанга кайтып келгенде ишин уланта берет да пенсия курагына жетип калганда биз ал мурда иштеп келген өлкөлөргө сурак катын жөнөтөбүз. Алар өз кезегинде бардык маалыматты чогултуп, иштегени, социалдык төлөмдөрдү төлөгөнү чын болсо, ай сайын жашаган жерине пенсиясын салып турушат. Мына ушундай механизм иштеген жатат. Бирок пенсияны расмий түрдө катталган эмгек мигранттары гана алмакчы. Аталган демилге дагы эмгек күчтөрдү легализациялоо максатында иштелгени айтылат. Чындыгында бул маселе курч бойдон калууда. Алсак ошол эле Орусияда иштеген кыргызстандыктардын саны расмий маалымат боюнча 600 миңден ашат. Бирок алардын 200 миңдеги гана расмий катталгандар, алардын 100 миңи гана абзел делинген социалдык төлөмдөрдү төлөп турат экен. Анда тапкан акчасы буйрумдуу болот да, көбүрөөк тапканга аракет кылат. Легально жүргөн жакшы да. Жакшынакай болуп жүрөсүң. Таалай Акматалиев акыркы жылдары Орусияда курулуш тармагында эмгектенип жүрдү. Айлык маянасы 40 миң рубльди түзгөн. 2 жолу расмий каттоого турганын айтат. Бирок ага берилген маалым каттар полиция тарабынан текшерилгенде жасалма деп чыгып калган. Айтымында Москвада расмий каттоого туруу кыйын. Анткени ал үчүн расмий жашаган жериң болушу шарт. А бирок москвалыктар өзүнүн үйүнө мигранттарды каттата бербейт. Мына ушул себептен улам мигранттарды каттоо борборлору жумушчунун чыныгы жашаган жерин эмес, кээде таптакыр эле картада жок даректерге катталган деп жазып коюшат экен. ФМСне берсе, каждый шаг көрүнгөн эле милиция мисалы үчүн кармап туруп эле. Кармап туруп сен кадимки эле немеңди, регистрацияңды алат дагы, өзүнүн жанагы немесине салып текшере койсо, мисалы үчүн ал жерде вообще жашаганга мүмкүн эмес, жөн эле бир жерге регистрация жасап койгон да. Ошонун баарын упорядочить этиш керек. Мындан улам ошол эле пенсиялык төлөмдөр боюнча келишимдерди ишке ашырууда мигранттар үчүн башка дагы шарттарды түзүү зарыл. Балким иштеген мекемелеринин алдында атайын жатаканаларды уюштуруу керектир. Ошондой эле Орусиядагы иш берүүчүлөргө да мигранттарды мыйзамдуу түрдө гана ишке алуу үчүн кызыктыруучу шарттарды түзүү жакшы болмок дейт Таалай Акматалиев. Аэропорттон баштап эле, же болбосо берден баштап эле өзүнүн выгодасын, бирөөлөрдүн шабашкасын ойлобой, мынодон бизнес жаса деп ойлобой, ошолорго шарт түзүп берсе, легально иштесе, биздин Кыргызстанда жүргөндөй эле жүрүп, жакшынакай эле иштеп бермекпиз да. Акча таап келишип атат. Бирок кандай турмушту көрүп келишип атат. Ошентип биздин убакыттар жөн эле текке кетип, көпчүлүк жаштардын кырчындай жаш өмүрлөрү жөн эле өтүп кетип атпайбы? Учурда Кыргызстанда орточо пенсиялык төлөмдүн көлөмү $80. Анткени менен ага жетүү үчүн айымдар кеминде 20 жыл, мырзалар 25 жыл эмгек стажына ээ болуусу каралган. Ал эми Орусиянын орточо пенсиясы $250. Демек, кыргызстандык мигрантка Орусиянын пенсиясын алуу пайдалуу. Бирок аны менен катар өкмөт башка дагы социалдык маселелерди чечип бере албаса, сөз болуп жаткан келишим иштебей турчу нормага айланып калаары анык. Жазгүл Эгембердиева, Канат Жолочиев, РТВ Медиа.